Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Мен Натыжан Плотова Назик, мен англис тили мугалим боломун. 2009 жылдан тартып онлайн турда англисini өтүп келип жатамын. Значит, бүгүн видео тартып атканын себеби дагы бул жерде кимде ким онлайн англис тилин үйрөнгүсү келип жаткандар үчүн тартып жатамын. Сиздер үчүн сонун жаңылык 50% скидка менен 10 жана 11 февраль күндөрү жазылсаңыздар болот. Ооба, ушул 2 күн бою көптөн бери видео тартпай калдым, анткени менде аябай көп окуучуларым бар. Аябай прям индивидуально иштешемин. Мен индивидуально иштешкенде дагы адамдар результат болот жана за короткое время англис тилинде сүйлөп чыгышат. Ошол себептенби эмнегедир көпчүлүк окуучуларым кыялдарын орундатып чет өлкөдө окуп иштеп жатышат. Эгер сиз дагы за короткое время англис тилинде сүйлөгүңүз келсе, бул курс сиз үчүн болмокчу. Жана бүгүн эртең сиздер 10 000 сомдук курсту 5 000 сомго сатып алсаңыздар болот. Баардыгыңыздарды күтөмүн бул курста. Ар бир адам бул курсту окуш керек деп ойлойм. Эгер балдарыңыздар бар болсо, сөзсүз түрдө балдарыңыздарды жазыңыздар. Кстати, орундар чектелүү болот, анткени индивидуально окугандыктан орундарды бат-баттан эле алып коюшат. Андан сырткары өзүңүздөр бош болгон, то есть өзүңүздөр өтө ала турган времяларды бат-баттан алып калыңыздар. Бул жерде телефон номерди калтырамын, ошол жакка жазып байланышыңыздар. Эмне үчүн сиз дашпыр англис тилинде сүйлөй албайсыз? Анткени listening, speaking боюнча сиз иштеген эмессиз. Эгер мисалы үчүн жаш баланы алып көрөлү, жаңы тили чыгып келаткан бала. Где-то 1 жыл өткөндөн кийин кичинекей бөбөк уже сүйлөп баштайт. Мисалы үчүн ата, апа ошол сыяктуу сөздөр менен сүйлөп баштайт. Ошол эле сыяктуу сиздер дагы биринчи угушуңуздар керек. Бөбөк сыяктуу сиздер 1 жыл угасыздар. 1 жыл эмес, сиздер 1-2 айда уже сүйлөп баштасаңыздар болот. Чтоб бирөөдүн кулагы ачылат да, бул англис тилинде дагы бул өтө маанилүү нерсе болуп эсептелинет. Мисалы үчүн сиз жөн гана англис тилин окуп, грамматиканы окуйсуз, андан кийин бир иностранец келе турган болсо, носитель языка, сиз ал сүйлөгөндө чочуп кетесиз. Хотя ал эң жөнөкөй сөздөр менен сүйлөшүп жатса дагы. Ал үчүн сиз биринчи кулагыңызды ачыш үчүн англис тилиндеги видеолорду көрүшүңүз керек. Көрүп жаткан учурда дагы эң жөнөкөй, прям балдар түшүнө турган, четко, прям дана, анан акырын айта турган мультфильмдерден башташыңыз керек. Ушул сыяктуу акырын нерселерден баштап жатып, сиздер за короткое время англис тилинде сүйлөп баштасаңыздар болот. И андан сырткары көргөн нерсеңизди англис тилинде айтып берип башташыңыздар керек. Мен буну өзүм заставить этип, именно түз эфир учурунда сиздердин ар бирөөңүздөр менен иштешемин. Андыктан кимде ким англис тилин үйрөнөм, англис тилинде сүйлөйм деп жаткандар болсо, менин онлайн англис тили курсума келсеңиздер болот. Андыктан барыңыздарды күтөм. Кийинки видеолордо сиздер менен көрүшкөнгө чейин деп калам.